Кызымды жуунтканда суу кирип кетеби деп корком. Кирип кеткен болсо, биринчи кандай признактары болот, эмне кылуу керек? Дагы деле ошо баланын жашына караш керек. Өзү негизи кулакка суу кирсе, эч кандай зыяны жок. Көбүнчө айтабыз, кулакка суу кирип туруш керек, бирок кулактын ичинде калып калбаш керек ал суу. Жуунтуп бүткөндөн кийин ушул башыны чоңураак бала болсо, бир аз капталда кармап турсаңыздар болот. 1-2 минута оң капталда жана сол капталда. Же бала жаңы төрөлгөн болсо, анда жаткырып туруш керек болот. Оң каптал, сол капталда 1-2 минутада. Кулактан суу өзү акырындан агып чыгып тазаланып калат. Эң негизгиси шамалдатпай туруш керек жана кулактын ичинде суу калып калбаганы жакшы. Кулактын ичинде суу көп туруп калса, анда ошол биз сырткы отит деп коебуз, наружный отит, ошондой болуп калышы мүмкүн жана кулакты оорутуп, бала эмбей, ыйлап, кулагын көрсөтүп, температура бериши мүмкүн, слабый